Кудайдын чакырыгы 21 август. Кээде баары пландагандай болбой калат. Сиз ооруп каласыз. Балаңыз колун сындырып алат. Жумушта көйгөйлөр чыгат. Жана мунун баары бир эле айдын ичинде болуп калышы мүмкүн. Анан ушунун баары аз келгенсип, аягында чыккынчылыкка же кемсинтүүгө да туш болгондо, мындан ары чыдай албайм дейсиз. Эгерде сиз аял заты болсоңуз, тилекке каршы айланабызда зомбулукка жана коркунучка кабылган аялдар менен балдар абдан көп болуп жатат. Балким сиз да ошол топко киришиңиз мүмкүн. Бүгүн мен сиздин эсиңизге салгым келет. Сиз кандай гана ооруну баштан өткөрбөңүз, Кудай сиз үчүн койгон максаты бар. Жана ал сизге жашооңузду улантуу үчүн күч бере алат. Элчи Павлдын ишеними да көп жолу сыноого туш болгон. Ал сабалган, зынданга камалган. Аны таш менен урушкан, өлүм коркунучуна кабылган. Ал адамдарды сүйүүгө аракет кылса да, алар тарабынан куугунтукка алынган. Ал жана анын шериктери жакшы кабарды таратып жүрүп, ар тараптан кысымга алынган. Бирок эң оор жагдайларда да алар үмүтүн жоготушкан эмес. Сиздин жүрөктү эң эле оорткан нерсе бул жакын адамдардын калтырган жарааттары болуш керек. Павл мындай дейт: биз бардык тараптан кысымга алынып жатабыз, бирок өзүбүздү кысымга алынгандай сезбейбиз. Алар катуу азап көрүшсө да үмүтсүз болуп калбаган. Анткени Кудай алар менен болгон. Мен сиздин кыйынчылыктарыңыздын көлөмүн билбейм, бирок анын реалдуу экенин билем. Ал сизди үмүтсүздүккө түртүп, оор жүк сыяктуу сезилип жатабы? Мен сизди Исага таянууга чакырам. Ал сиз үчүн күрөшүп жатат. Өзүңүздү рухий жактан тирүү адамдар менен курчаңыз. Алар сизге чындыкты эскертип турушсун. Кудай жүрөгүңүздү айыктыруунун жолдорун билет. Сизди тынчтыкка алып келе турган Кудайга жакындаңыз. Анан айланаңызга караңыз. Балким сиздин жаныңызда да жардамга муктаж адамдар бар.